жанагы немени атын унутуп калам. Тырмак эметкен. Нутри комплекс ичкенде аябай жардам берди. Ногти начали расти. И чачты менин чачым аябай түшчү. Өзү деле кайраттуу, бирок азыр еще көбүрөөк болуп калды. Пышный болуп. И это неме кылат экен. Түшпөй калды. Жастык бар эле после сна эртең менен жастыгым толуп эле ванна жуунганда да чачым толуп эле түшүп калчу да. Азыр жакшы, вообще түшөт бир аз гана. И омега-3 дополнительно мен омега-3-ди кошуп ичем, жана пекке кошуп. Омега-3 и астаксантинди кошуп ичем для зрения. Зрением пока, не знаю, может быть улучшается, пока я ничего не могу сказать, но бару мен кошуп ичем и омега-3. Омега-3ге вообще мен жакшы көрөм. Азыр акция болгондо да көп алып алгам. Пекти да ичем и дополнительно эки мен ичип атам. Витамин, коктейль клубничный, ванильный и шоколадный. 3 түрүн тең ичем. 3 түрүн тең, биринде муну алып, биринде аны алып, түрлүү разнообразный кылып алып ичем да. Эң сонун утром на завтрак коктейлди ичем с водой. Мен суу менен ичем, кээ бирлер кефир менен ичсе болот, сүт менен ичсе болот. Мен баягы арыктайм деп эме кылып атам. На веске эме болгон үчүн мен суу менен ичип атам. Аябай эме болот. Ток кармайт. Эртең менен ичкенден до обеда практически эч нерсе жегим да келбейт и энергия берет. Кишки изнутри организмди шлактарды тазалайт экен. Шлакты тазалап, кадимкидей мага өзүмө эме болуп калды, жеңилдик болуп калды. Азыр көнүп калдым, мен коктейлсиз вообще эмете албайм. Как наркотиктэй болуп эле мен коктейлсиз уже жүрбөй калдым. Азыр данный момент түгөнүп калды, азыр алганымды күтүп атам уже. Шоколадный коктейль түгөнүп калды. Ошол эң сонун жаңы жазылгандарга мен өзүм, когда я подписываюсь, всегда айтам да, чтобы коктейль эме менен Life Plus менен жазылгыла деп, витамин менен. Так как биз азыр могу сферада иштейбиз, Москвада да, жүрөбүз талаалап. Питание боюнча, чтобы организмде эч кандай витамин жок экен биздечи. Ошондуктан кам көрүш керек экен. Биринчи иштеп зарабатывать этиш үчүн деле биз өзүбүз здоровый болсок, өзүбүз жашнакай болуп турсак, то иштегибиз да келет, элге сүйлөгөндө дагы приятно, правильно? Көзүбүз күлүп турса, өзүбүз күлүп турсак жакшы да, туурабы? И это изнутри омолаживать дегенге чынында ошондой экен. Омолаживает. На самом деле, мен такай ичип атам, 9-нчы ай болуп атат. Вообще айтып бүтө албайм да, короче. Эң сонун ичиш керек. Биринчиден ден соолугуңарды карагыла. Омега-3 и астаксантин изнутри омолаживает. А ПКТ болсо полный 4 вида таблетки за раз ичесиң. Мен просто еще дополнительно ичип атам, так как у нас возраст болгон үчүн биз өзүбүзгө кам көрүп и это, ну, не знаю, мен өзүмдү азыр аябай сонун сезип калдым. Ошон үчүн баарыңарга советую начать сначала с себя, өзүңөрдөн баштасаңар, анан эл дагы башка адамдарды көрүп жакшы эме болот да, снаружи, туурабы? Биз крем деле жөн эле чаптай бербестен, биринчи организмди ичинен биз зарыласак, сыртка өзү эле жашнакай болуп чыгат экен, туурабы? Кандай дейсиңер? Туура да? Ошол анан мен ошону айткым келет. Потом жүрөккө мен аябай тез ачуум тез келчү. Башың ооруса, суставтарың ооруса, наверное, любой эле киши нервный болуп калат окшойт да. Азыр прям свободно, спокойно, улыбаюсь, көп эме болот да, жакшы эмоциялар көп болот. Эң сонун дагы көп эле айткым келет, но мне кажется, убакыт аз да. Эме, как наркотик дедиң го, зависимость болуп калабы? Ну, я сама уже өзүмө токтоткум келбейт да, я хочу в смысле. Не то, что наркотик, мен ал эме кылып сүйлөп атам да. Ичпей койсо эчтеке болбойбу? Жок, эч нерсе деле болбосо керек, бирок мен ичким келип атпайбы. Я же уже не могу, я хочу пить, ичи. Вес бросили? Да, вес бросила. Мен ичим аябай вздутый болуп, мындай турчу, как беременная была. И это, 10 килограммдай таштадым, бирок точносын айта албайм, где-то, даже может быть больше. А сиз айтып атасыз го, витамин и плюс таблетки? Не таблетки, вот наши, БАДы, то есть наши. Мен туура эмес сүйлөп койдум, наши БАДы. Мен эч кандай мурда мен косметичкам капсулу да. Мен косметичкамда постоянно кичинекей дары салгычым бар эле, постоянно дары салып жүрчүмүн. Азыр бир да таблетка ичпейм, даже от давления ичпейм. Вообще, на самом деле. Азыр косметичкамда только косметика. И шейкеримди алып жүрөм, постоянно коктейль ичем. Эртең менен ичем, бирок көчөгө чыгып калсам, чтобы голодный не оставаться, все время коктейль ичип турам. И рыбий жир тоже, омега-3 тоже рядом со мной всегда. Насколько хватит?
бир упаковкасы 21 күнгө. 21 күнгө. Да. Тез ичип турсаңар, 2-3 айда эле уже результат болот. Кээ бирлери бир жума ичип алып эле или 20 күн ичип алып эле, ой, результата нету дешет. Если мы за 30 лет набрали ушел, грубо говоря, болезнь весты, и мы хотим, чтобы за 30 дней у нас это все восстановилось, мне кажется, это нереально, да? Бирок мен уже биринчи күндөр эле, может быть, биринчи күндөр где-то 1-2-3 неделядан кийин уже сезип калгам, что мне лучше, өзүм замечать этпей калгам да. Анан сыртка чыгат экен, на лицо. Прям жүзгө чыгат экен да, действительно. Мен на работе начали замечать. Жумуштагыларчы, ты такая и похудеть начала, и снаружи такая сияешь, у тебя глаза смеются, улыбаешься, анан и коррекция кылат экен фигуранчы, прям арыктатуу бербейт экен сразу, но потихоньку, зато ошо коррекцияны кармайт экен. Чем башка нерсени арыктайм деп көп нерсе ичип арыктап кара тез набирать этебиз го, бул да андай болбойт экен. Балансировать этет экен, баланс кармайт экен да. Ошого я билдим, өзүмдө на себе испытала. Энергия берет, энергичный болуп калат десем. Вопрос если болсо бергиле айтам. Кечиресиң, канча жаштасың? Мен 47-демин. 2 балам бар, чоңоюп калган. Кызым менен подружкада элем. Сейчас тем более мен өзүмдү эң сонун сезип калдым вообще. Азыр арыфлейм десе, раньше мен арыфлеймди, грубо говоря, уккумда келиш эмес, түшүнгөндө эмес, түшүнгүмдө келген эмес. А мен бул жерге келип, бир эле укканда эле бизде Мимоза Маткеримова Сафирова директор алдындай кызыбыз бар. Ушул аркылуу угуп алып келгем. То есть арыфлеймди уккан эмес, мен бул адамга учурашып келип, жакшылап таанышып, анан ушул витаминдер жөнүндө, арыфлейм жөнүндө укканда анан арыфлейм деп ошондо түшүнгөндө, ага чейин мен арыфлейм дегенде мен не надо, мага керек эмес деп айтчым. Я не знала, что арыфлеймде ушундай жакшы барды витамини бар экенин билген эмесмин. Ошол эң жакшы. Башка фирмалар Ичкем башында мен немени ичкем. Эмне, унутуп калдым. МВ? Жок. Гербалайф ичкем. Так как я была полненькая, анан көп жерим ооругандан на работе кайда мен мындай элемде, мен изденчимин да, өзүмдү бир жерден эме кылчумун. Хотела чем-нибудь заняться, анан арыктагым келчи, анан кайсы нерсе болсо деле китайскийди да ичип көргөм. Бишкекте жүргөндө мен китайский көп баттарды ичкем. Тоже очень вредно было, орп, ашказан орп. Кстати, мен ашказаным эме болчу, изжога. Постоянно унутуп да калдым, азыр вообще изжога болбойм. Вообще, хотя я люблю острый, и сладкий люблю, и острый люблю. В общем, ушундайлар көп жакшы көрчүмүн да, азыр вообще изжога, мне даже унутуп калдым, что у меня уже ее нету. Так что мне надо тебе все перечислять, у меня очень много болячек уже нету. Билбей калдым. Кара жашаргандай болуп калдым да, на самом деле. Сәбит это умамы результат туаттың беле. У мамы, да. Кстати, у меня в семье сейчас все пьют. У меня прям холодильник үстүндө өзүнчө эле эме болуп кеткен. Витамин, мен витаминдин түрлөрү турат. Кызым ичет, балама Бишкекке бир курс эмес, 3 коробкадан жөнөткөм, ичти, мен кайра жөнөтүш керек да. Кызым постоянно ичет, мен менен кошулуп. Она считает, что мам, сиз эле ичериңизчи деген да. Анан мен айтып атам, жаштарга дагы витамин керек. Сен ойлоп атасың, жашмын, витамин кереги жок деп. Нет, жаштарга да витамин керек. Сейчас, мне кажется, ни у кого ушул сферада эч кимде витамин деле жок болсо керек, арзан жумуртка жейбиз, арзан эт алып жейбиз, бүт эле арзан акциянын эмеле тамактарын алып жейбиз турабы. Потом мама у меня здесь зимой каждый кышта апамды алып келебиз, Бишкекте жалгыз калып калат, ошон үчүн кышта салып келебиз. Апам бир эмесин ичти, экинчи коробкасын ичип баштады. То есть 21 күн ичип бүтүп, экинчи 21 күнгө дагы алдык да. Омега 3+3-ни кош алып бердим. Кадимкидей мен көрбөй 2 неделядан кийин бардымбы, апам кадимкидей эме болуп калыптыр. Давлениеси бар да, давлениеси бар, башы ооруйт. Эми кары 70 жаштагы адам болсо, эме да кары да көп жери ооруйт, анан зымылдап калыптыр уже, такая улыбается уже, энергичная. Энергичный болуп мынтип калыптыр. Анан биринчи алып барганда апам бааларын көрүп, мен айтып берем да, баары каталогтон көрөт да. Мен аяп албай койду да. Кызым кымбат экен, өзүң ич, сен жашсың. Эне да балам болсун дейт деп, мен аяп өзүң ич дейт да, сен ооруйсуң, сен ичкин дейт. Мен нем жашым өттү деп атпайбы. А мен болсо апам аяп, апа дедим, сиз оорубасаңыз мен оорубайм деп апама айттым. Бул мага подарок, бекер келген деп алдап бердим да. Мага компания бекер берди деп, апам ичсин деп бердим.
Анан уже кийинкисинде өзү эле дагы кечеге барганда алып барып бердим, уже омега 3 алып барып бердим. Ичип атат. Анан күндө телефондон сурайм. Ой, ичип атам, саат убактысы мен ичем деп. Азыркы энелер эме да, булар өтө эме болушат, так болушат. Айткандай кылат да, сааты менен ичип атам дейт апамчы. Апам аябай мындай эме да, айткан активная. Айтпадым эле деп, ошонун убакыт сааты менен ичип атат. Аны молодец апа дедим, мындай спортсмен болуп кетесиң ичсеңиз деп. Она сама что-то айттыбы? Она сама айттыбы бир результатын, эффектин? Она говорит, анын эмеси бар да, денесинде экзема сыяктуу бир нерсеси бар, колдоруна чыгат. Илгери заводдо иштеген да, апам ошо канча жыл заводдо иштеп, 25 жыл канча жыл заводдо иштеп, Каракөлдө завод бар эле. Көп ооруларда кабыл болуптур да, аллергия пайда болгон апамда. Ошол ай жаңырган сайын жаңыра берет экен. Ошону айтып калды. Түндө кытышпай калды деп. Уже экинчи коробкасын ичип атат да. Кытышат дейт, бирок мурдагыдай эмес. Мурда аябай тим эле канат канча тытып алышкен, еще көргөзбөй узун көйнөк кийип мынтип жүрүшкен да. Мен үйгө келгенде өзүм жундуруп массаж кылып карадым да, тактары калып калган экен. Айтат, ой, бул көптөн бери кызым, бул айыкпайт деп коет. Анан мен айттым, айыгат, айыкпаган нерсе жок деп, ошо витаминдерди азыр ичип баштадым. Буюрса апамдын да результаты болот. Я уже ага уверена, да, что хотя бы успокоилась, кайра кишинин башы ооруйт да, башым деп, то есть давление или низкое, или высокое, да, она балансирует. Эме берет. Так что мен сүйүнө эле калдым, апама дары алып бербейбиз азыр, ошону алып берип атабыз. Инеме да айттым, меникисин сен алып бересиң, сиңди меникисин сен алып бересиң деп, инеме сиңдиме эме кылып койду. Илип койду. Туура да. Да, конечно. Ата апам бизде айтып атпайбы, ой, кереги жок мага, апам ойуна койсо аналогин эле ичип жакшы боло алам дейт. Арзан да. Ошол эң сонун апаларыбызга алып берели, ата энебизге алып берели, өзүбүз ичели. Биринчи өзүбүздөн баштасак, анан баары, мне кажется, өзүң жакшы болсоң, анан элге да жакшы нерсени каалайсың да. Биринчи кайсысын ичкен жакшы? Пек, ушул комплект алганда ичинде пек и коктейль. Пек менен коктейлди биригитиш керек, туурабы? Мен баарын эле ичип баштагам. Мен баарын деген ушу пек, анан коктейль болгон. Мен кийин анан уже түшүнүп баштаганда омега 3-ни отдельно алып ичтим, хотя бир да омега 3 2 штук. Я еще 2 үстүнө алып ичип атам. И астаксантин, так как у меня зрение, мен дали иштебейт, даже эме жакшы болобу дейм да. Азыр пока чечип жүрө албайм, но думаю, что болот деп. Правильно? Пока такая ичип турсам, мне кажется, восстановится. Ушел. Бүт эле ичип атам. Тамак жөнүндө ошону эле нутри комплекс, нутрилайт деп берем, нутри комплекс да, ошо нутри комплексти 4 жолу ичкем. Эми дагы 4 ичип коюш керек болот. Бир курсу 4 жолу да. То есть 4 пачки. Анда ичкем. То есть это для волос или для ногтей, да. Вообще точно ошондой болот экен, өсөт экен. Вообще эме сынбай калды. Меники слайдсет эле өсүш эмес, менде өсүш эмес, вообще өсүш эмес. Азыр өсөт, өзү эле өсүп калат. У тебя гемоглобин канча болчу? Гемоглобиным аябай низкий болчу, 64 болчу. Сен анализ сделала или не? Тапшырып элекмин, бирок давай сделай, когда будешь делать? Потому что раньше меники башым тегерене берчү. Резкий мындай поворот болгондо эле, бирөө мени чакырса, мисалы үчүн мындай резкий бурулсам эле, уже башым тегеренип калчу да. То есть гемоглобиным аябай низкий болчу. 64 это ниже плинтуса десе болот, потому что 100-120 болуш керек экен айыл кишиде, туурабы? Азыр энергичный мен вообще ошого билбей деле калдым. Даже врачка барып көрүнгүм деле келбейт. И больницага мен ойдун 4 жыл болсо, быйыл Москвага келгениме, бир дагы жолу больницага барып көрүнбөгөн экен, вот до операции. 45 жашымда, когда я вообще упала, скоро мен алып кетишкенде ошондо билгем, что это такое гемоглобин, что это такое давление. Организм истощенный болуп калган экен да. Так ты полненькая была. Вообще я менде ашыкча бардык нерсе дейт эле. Азыр деле плотная эмес, бирок мен азыр кичине коррекция болуп баштадым. Плотная болуп жүрөт экенсиң, бирок недостаток витаминов болот экен да? Болот экен да. Второй подбородок бар болчу. Чуть-чуть симпатичный болуп баратам. Чачтарым сонун болуп калды, вообще кырктым келбей калды. Карай кылып постоянно караоке кырып жүрчүмүн. Азыр өзүмө жагат, сонун болуп калды.